Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов Борбор калаадагы оңдолуп жаткан көчөлөрдүн абалы менен таанышты. Буга чейин дагы мамлекеттик органдардан турган кызмат өкүлдөрү жасалып жаткан жолдордун жүрүшүн текшерип чыккан. Кытай грантынын экинчи фазасынын алкасында жүрүп жаткан жолдор. Быйыл 55 километр жол каралган, 55 чакырым 44 көчөдө. Бүгүн өзүңүз сиздер менен чогуу кадыр биз барып Гагарина көчөсүнүн мамдасы Өмүр Аконова барып Ак Ордо конусунан өтүп, эң жакшы бизге жазалап аткан иш бул Ала Тоо конусуна кошулуп, бары көстө Ден Сапина көчөсүнө чыгат. Бул биздин Бишкектеги тыгынды азайышына абдан чоң жардам берет, өбөлгө түшөт. Экинчи, биздин жаңы конуштун ичиндеги жолдорду көрдүк. Анча-мынча баягы убагында туура эмес жасалып калган тосмолор бар экен. Ошолорду жылдыруу маселелерин баары чечиптер биздин структуралар, азаматтар. Учурда мэрия Борбор калаадагы унаа тыгындарын азайтуу жана жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн аракетин көрүүдө. Алардын негизгилери жаңы жолдорду салуу жана жашыл тилкелерди көбөйтүү. Жол салууда бактар жана жашыл зоналарга зыян келген жок. Биз 55 километр жолду мен азыр тапшырманы бердим, көрүңүздөр, күтпөш керек. Октябрга чейин, октябрда кар жаашы мүмкүн, күн жаашы мүмкүн. Ошон үчүн мына сентябрдын ичинде бардык көчөлөр быйылкы пландаштырылган. Бүтөт. Андан башка биздин өзүбүздүн Бишкек асфальт сервис деген өзүбүздүн муниципалдык ишканабыз бар. Анын тарабынан 16-17 чакырым жол салынат. 35 миң чарчы метр жанагы ямочный жумуштар жүрүп жатат. Бүгүн ал 2 айдын ичинде бүтөбүз, Кудай бурса. 2016 жылы China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan компаниясы менен келишим түзүлүп, анын биринчи фазасында Борбор калаада 95 чакырым жол реконструкциядан өткөн. 2021 жылы экинчи этабы башталып, 70 чакырым жолду жасоо иштери башталды. Алардын ичинде көпүрө куруу, арыктар, тротуарлар жана башка коммуникациялык иштер дагы аткарылмакчы. Биринчи фазада 6 көпүрө салынып, 1 пучпород салынды да. Могу экинчи этап менен экинчи фазасы менен 5 көпүрө толук жаңы көпүрө салынат. Азыркы мына биринчи көпүрөнү көрүп атасыңар, азыркы могу Сука Батырда салынып атат. Андан тышкары Турузбек көчөсүндө жаңы башталды. Андан тышкары Манас гидростроительный бир көпүрөбүз бар, Панфилова көпүрөбүз ошондой толук жаңы көпүрө салынат да. Жолдорду салууда биринчи фазасында 478 миллион юань жумшалган. Ал эми экинчи фазасында 277 миллион юань каралып жатат. Жолдордун бардыгы гранттын негизинде салынып жатат. Биз учурда жол куруунун экинчи фазасын баштадык. Азыр узундугу 26 чакырым болгон 23 жолду жасоо иштери жүрүп жатат. 25 апрелде 2 көчөгө асфальт төшөө пландалууда, калгандарын майдын ортосуна пландадык. Биз Бишкек шаарынын көчөлөрүн салып жатканыбызга кубанычтабыз. Бишкек абдан кооз шаарлардын бири. Жол курууга Кытай тараптан 100дөн ашык киши, ал эми жергиликтүүлөрдөн 100дөй киши эмгектенүүдө. Андан сырткары Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы тарабынан быйыл 27 көчөнү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү пландалган. Канат Жолочиев, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.